кээ бир өкүмдөр бар да, ал өкүмдөр балким биздин коомчулукка бүгүн зарыл эместир, бирок ошол зарылчылыкты коомчулукка түшүндүрүүдө сиздердин ордуңуздар да абдан чоң да. Ошол маселелерде бизге жардамчы болот деген ишенимибиз чоң. Андыктан сиздер менен да тыгыз байланышып, кандай бир маселелер болсо, мына биздин үгүт насаат жаштар жана аялдар бөлүмү бар. Ошондой бир жүйөлүү маселелер болгон болсо, сөзсүз түрдө биздин кызматкерлер биз ар дайым кызматыңыздарда да дайымбыз буюрса. Биздин ынтымагыбызды, биримдигибизди көрө албаган күчтөр бар. Тараптар бар туугандар. Ошолор атайын ушундай бир жамааттарды, ушундай бир абалдарды бизге таратып, мусулмандардын ыркын кетирип, ыдыратып турбасак, булар күчкө айланып кетет деген көрө албаган күчтөр бар. Ошолорго биз алдырбашыбыз керек. Анан кийин ага көп кайгырбашыбыз да керек. Башыбызга түшүп аткан нерсе. Бирок аракетибизди кылышыбыз керек болуп атат. Ошого биз сиздерди негизинен ушуга жардамчы болуңуздар, көмөкчү болуңуздар. Көмөкчү дегенде бизге сиздерге мындай сиздердин эмгегиңиздер, уюштуруучу жактарыңыздар, ушундай бир жактардан бир жардам кылсаңыздар, кандай бир иш-чара болсо, кандай бир маселе болсо, лекция болсо, биз барып өткөрүп бергенге даярбыз иншалла. Мына устаздар менен биргеликте. Ошого айтайын дегенибиз, сиздерди чакырганыбыздын максаты биринчиден ошо бүгүнкү күнгө чейин кылып аткан эмгегиңиздерге ыраазычылык. Андан кийин ушу дагы эле мындан кийин дагы бир иш пландарды бекитсек, азыр мынтип эле сүйлөп чыгып кетпейбиз.